Куудул Рахман Разыков каза болду. Бул тууралуу Куудулдун шакирти Бештапан Куудулдар тобунун мурдагы мүчөсү Акыл Абдиевдин соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Маалым болгондой, Рахман Разыков 66 жаш курагында 6 июндан 7 июнга караган түнү каза болгон. Буга чейин Куудул пневмония менен ооруп дарыланып жатканы кабарланган. Рахман Разыков Куудул сателик 1955 жылы 12 майда Ош облусунун Кара Суу районунун Таширов колхозунда, азыркы Сабай айылында төрөлгөн. Ал 5 илик 5 кемпир 5 тапан топторун түзүп, бир канча таланттуу жаштарды чоң сахнага алып чыккан. Булак Барометр KG. Сузакта өз жанын кыюуга аракет кылган келинди жергиликтүү тургундар куткарып калышты. Жалал Абад облусунун Сузак районунда өз жанын кыюуга аракет кылган келинди жергиликтүү тургундар куткарып калышты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, Сузак районунун Кызыл Туу айыл аймагына караштуу Мундуз айылында 1985 жылы туулган келин өз жанын кыюу максатында Көгар дарыясына боюн таштаган учурда жергиликтүү тургундар куткарып суудан алып чыгышкан. Куткаруучулар жерине чыгып, абалды көзөмөлгө алып, аялды Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүп берди. Булак Супер KG.